Эртең менен күнүңүздү эмне менен баштайын деп турсаңыз, биринчи өзүңүзгө салам айтыңыз. Анткени салам менен сиздин бүгүнкү күнүңүздүн жакшы, ийгиликтүү башталышына шарт түзүлөт. Эгерде өзүңүзгө кутман таң менен деп өзүңүздүн ысымыңызды айтсаңыз, ал дагы дароо ичиңиздеги адамдын өзүнүн мени болот. Мына ошол мен дароо ойгонот дагы, демек бул мени эстеди, мага салам айтып жатат деп ичиңизден кубанып, анан ошол күндүн жакшы бир өтүшүнө ал дагы себепчи болот. Ошон үчүн сиз дагы алдыңыздан чыккан адамдарга кутман таңыңыз менен же болбосо саламатсызбы, арыбаңыз деп өзүңүздүн жакшы саламдарыңызды айта жүрүңүз. Салам айтуудан мамиле куралат дейт. Ооба. Андыктан ар бир инсандын саламы түз болсун деген тилек менен эфирибизди алга карай улайлы. Студиябыздын экинчи мейманы музыкалык коногу ырчы аткаруучу Камчыбек Турганов. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Камчыбек аке, алгач өзүңүз тууралуу кыска маалымат берсеңиз. Мен өзүм ушул Сыккөл жергесинден болом, Чоң районунан. Өзүм ушул өнөр адамы болуп, чыгармачыл ушул ыр дүйнөсүнө аралашып, ошол бүгүнкү күндө ушул чыгармачылык менен иштеп келебиз. Ырчылык өнөрдү аздектеп келебиз. Эң жакшы. Анда Желкияттын коштоосунда бир музыкалык чыгарма угалы, андан кийин майк уланта алайын. Жалпы кыргыз элине салам жолдойлу. Салам жолдойлу. Келиңиз. Азыр ушул Асанкали Керимбаевдин Гүлдөр гүлгө арыз айтып башлап деген чыгарма. Жакшы болот, келиңиз. Бар тарабым бир гана сен жыттанып, бажырайган көздөрүңө суктанып, бакытымдай мүнө сайын сен эстеп, баскан изиң башкалардан кызганып, баскан изиң башкалардан кызганып. Birin göröyün dep batıraq, Gülдөр gülgö arzu aytıp açılaq, Senin gülükün şarkıratması yaptı, Şair gülükün uksam jarpım жазылaq, Şair gülükün uksam jarpım жазылaq. Özün arnap güldür terim adıdan, Özün arnap ırlar okuyun жазылған, Kaysıl günü sığlarımdı bilmeymin, Jelden başka sığlavagan çaçından, Jelden başka sığlavagan çaçından. Yıldız bolup gözün tursa gülüngdü, Uktay albayım bütken boyum dürkürüp, Tünü boyu bulbul baktanı tildi bezek, Bul yaşonun ırakatı süydep, Bul yaşonun ırakatı süydep, Bul yaşonun ırakatı süydep. Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк деп мына сүйүү саптары менен сонун бир чыгарма менен биз эфирибизди баштап алдык. Биздин маегибизди. Ал эми бул деги эле ушул сиздин өзүңүздүн үй бүлөңүздөр бул чыгармачылык менен жашаган адамдар болсо керек. Ооба, мен ушул абай аккан арттан согат дегендей, ушул уулдарым дагы ушул жолду жолдоп келатышат. Комуз чертишет, аккордеон чертишет дегендей, өздөрүнүн эле баягы түпкү эмесинен болсо керек. Ооба, мен деле кыйнабайм аларды, сен ырда, сен комуз черт деп. Өздөрүнүн дээринде бар, Ооба, өздөрүн билгири болуп, мени ээрчип жүрүп эле, ошондон баягы эме алышса керек, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, алар дагы ушул аракет кылып келатышат. Кайсы багыт боюнча? Комузчулук өнөрү боюнча Барсыбек деген уулум бар, ушул комузчулук өнөрү боюнча ошол күү жагынан кеңири келатат. Андан улуу балам болсо ушул аккордеон, комузчулук менен ушул акырындап
өсүп келатышат. Деги эле бул чыгармачылыкта мына ошол музыка менен жашаган адамдын жүрөгү картайбайт деп коет эмеспи? Анын сыңарындай сизде дагы баягы чыгармачылык менен жашаган үчүн ал балдардагы кичинекей кезинде эле мисалы тарбияны ушул музыка тармагынан алгандыгы үчүн, балким алар уктап жатканда да сиз баягы кичинекей кезинде ырдачы болушуңуз керек, Туура айтасыз. Алар кичинекей кезинде эле ушу комуз чертип, жана ушу Барсбек уулума кичинекей кезинде комуздун башын тиштетип коет элем. Комуз чертип, илгеркилен ырымы болот да, ошону эме кылып. Эми ал деле эме болсо, ошонун негизинде мен комуз чертсем кошо комуз чертип атып эле ошентип Кудай буйрса үйрөнүп кетишти. Анан ырчылардын жүрөгү назик болот дегениңиз туура эле. Биз ар бир нерсени ушу жүрөгүбүздөн ырык аркылуу өткөрүп, элге ыр аркылуу билдиребиз. Жакшы, ара мен сурагым келип турат, Камчы эке. Балдарыңызды атайын музыкалык мектепке берип, дагы окутуп атасызбы, же өз алдынча эле үйдөн эле үйрөнүп, же бир кандай 1-2 айлык курстарга барып үйрөнүп эле ошонун негизинде музыканы аркылуу атышат? Азыр бүгүнкү күндө ошол музыкалык окуу жайда окушат. Ошол жерден билим алып атышат. Албетте ар бир кесипке эле билим керек. Ошон үчүн ушул бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы музыкалык окуу жайларда билим алышат. Билимдерин өркүндөтүп атышат. Жакшы, мына жогоруда айтып калдык, Барсбек деп ал дагы учурда баягы жүзү көрүнүп, элге таанылып, комуз чертип, жакынкы аралыкта эле ошол конкурстардан дагы баш байгени алып, жакшы ийгиликтер жаратып келаткан чагы. Анан булардын мисалы уулдарыңыздын ошол келечегин музыка тармагынан көргөнгө сиз макулсуз? Албетте мен макулмун. Кийин эле ойлор өзгөрүп кетпесе, азыр өтүш болуп атпайбы улам? Ал мисалы үчүн биз мурдатан бери ушу ырчы болобуз, ошону сактап келатабыз. Бул да бир чоң өнөр, ошону кармап калгыла деп аракет айтып келем. Эми ушунча өнөр болгондон кийин өздүгүбүздү аздектеп сактагыла деп айтып келем. Жакшы болот. Камчы эке, дагы бир ыр угалы. Макул. Эмесе кийинки шаарына ошол Жаныш Кочкорова азырланып ырдап берейин. Сагындырба сагынбайын, сени күтүп зарыкпайын, сүрүдөтпөчү сүрүдөбөйүн, карегиңден кагылайын, сүрүдөтпөчү сүрүдөбөйүн, карегиңден кагылайын. Өткөн күндү эстедиңби, жүрөгүмдү эзбедиңби, көрбөй калсам сагынч элем, карагаттай көздөрүңдү, көрбөй калсам сагынч элем, карагаттай көздөрүңдү. Жолукканда тайсалдайсың, сырымды мен айта албаймын, сүрүдөтпөчү сүрүдөбөйүн, карегиңден кагылайын, сүрүдөтпөчү сүрүдөбөйүн, карегиңден кагылайын. Балбылдашың мага карап, өткөн күндү эске салап, байкатпастан келсең болуп, ата канат, байкатпастан келсең болуп, ата канат, байкатпастан келсең болуп, ата канат, ата канат. Дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Рахмат. Камчы экеден сурагым келип турат. Камчы эке, бүгүн биз жалпы ушул аял затынын коомдогу орду, кыздарга болгон тарбия, кыздарга болгон мамиле тууралуу сүйлөшүп атабыз. Негизи эле коомдогу азыр ушул аял затына болгон мамиле кандай болуп атат сиздин оюңузча? Туура элеби? Бүгүнкү күндө мына ушул аял затына баягы айрым мамиле кылгандар, кылбагандар да бар. Аны деле көрүп атабыз. Баягы аялдарды орду өтө бийик, аларды сыйлашыбыз керек дегендей. Илгертен эле ошо ата бабабыздан келаткан эле бир жакшы нерсе аял затын сыйлаш керек. Бүгүнкү күндө эми
Орду аял затынын орду өзүнүн орду бар. Ошол менен келатышат. Анан баягы жана башында айтып өткөндөй эле ошону кээ бирде аздектей албаган дагы биздин жарандарыбыз бар. Бирок мен кайрылам ушул аял затын аздектейли. Бул биздин апаларыбыз, биздин карындаштарыбыз дегендей. Ошон үчүн аял затын. Камча, буга чейин биз ушул сизге чейинки биринчи меймандар менен элимдеги кыздардын орду деп 4 кыз жалгыз мен болуп сүйлөштүк да. Ал жерде азыркы учурда ошол кыздарга көбүрөөк басым жасаш керек билимине, анткени кыздар канчалык тарбиялуу болсо, эне канчалык тарбиялуу болсо, андан төрөлгөн балдар ошончолук тарбиялуу, анан билимдүү болуп чоңоёт деген теманын алкагында сүйлөштүк да. Канткенде биз ушул өсүп жаткан муунубузга татыктуу тарбия беребиз. Кыздарыбызга арасында, балдарыбызга ата катары. Мен айтып элем, баягы эгерден кыздарга 40 үйдөн түйүү дейт. Ушул баягы кыздарды кичинекей кезинен эле тарбиялаш керек. Менин да кичинекей кызым бар. Ошо бүгүнкү күндө ушул баланы жашынан деп коет. Жашынан бир кандай тарбия көргөзсөк, кийин деле ошол тарбияны алат. Баягы балапан уян эмнени көрсө ошону алат дегендей. Кыз кишиге өзгөчө бир апасынын дагы тарбиясы керек, албетте. Апасы менен жакын болот, сырдаш болот дегендей. Ошо биздин кыздарыбыз мына дүйнөнү дүңгүрөткөн кыздарыбыз болуп атат мына. Жеке жигиттер дебейли, ошо кыздар канчалаган мына кайсыл жерге барсак спорт жагында болсо деле ийгиликтер жаратышып, мен абдан кубанам ушу биздин кыргыздын кыздарына сыймыктанабыз. Ушул кыргыздын желегин көтөрүп, дагы ушу кыздар жакшы бир тарбия бере берсек, дагы биздин ушул желегибизди желбиретип, аздектеп, өздөрүнүн бир арулугу, сулуулугу менен кыргыз элин даңдайт деп ишенем. Мисалы, ошол үй бүлөдө кызга ата тараптан дагы, эне тараптан дагы жакшы бир аларга мындай көңүл бөлүнүш керек деп айтылат. Анан, мисалы, кызыңыздын кийин илим тармагында кетишине, ошол жолду тандап, анын илимдүү болушуна сиздин көз карашыңыз кандай? Албетте, ар бир улам болобу, кыз болобу, бул билим алууга милдеттүү, укугу бар дегендей. Ар бир адам жогорку билимдүү болуш керек. Мен да ошо кызыма ошондой тилек кылам. Кайсыл тармакка өзүнүн жүрөгү кааласа, ошол тармакка баягы окутканга аракет кылабыз. Ар бир ушу биздин жаштарыбыз келечектеги ушул баардыгы тең ушул билим алып, кыргыз элибизди көтөргөнгө билим алышыбыз керек. Мен колдойм, албетте. Балдарды өнүктүрөлү, өстүрөлү, окуталы деп. Анткени учурда мисалы ошол кыздарга көбүрөөк тыюу салынып, баягы үйдөн чыкпаш керек, ал кыз деген билим албаш керек, ал деген эртеңки күнү жөн гана бала төрөп өстүрө турган эле, ушундай эле милдеттери бар деген дагы ата-энелер жок эмес да? Жок эмес. Бул албетте мурунку кездеги бир түшүнүктөр болсо керек. Азыр коом өзгөрүп атат. Ар бир адамдын өзүнүн орду бар дегендей. Ошон үчүн технология күндөн күнгө өсүп атат. Ошону карата өсүш керек. Эч кандай эмем жок. Ушул биздин кыргыз кыздарыбыз окусун, билим алсын. Мына чет өлкөдө иштеп атышат. Ошол жерде деле канчалаган биздин кыргыз кыздарыбыз өздөрүнүн билими менен ошол жердин бир жакшы жумуштарында иштеп, керек болсо ошол жерди бир өркүндөтүп атканын мен көп эле соц тармактардан көрүп калам. Сыймыктанам. Окусун, өнүп өссүн деп айтмакчымын. Кандай жакшы. Жалпы аял затына анын катарында ошо биздин урпагыбыз улай турган биздин ушул кыздарыбызга арнап сизден бир дагы бир чыгарма угуп алам да. Кийинкисин ошо комузу менен аткарып берсем деп турам. Жакшы болот, келиңиз. Кыргыздын комузу менен. Бул жагыңызга кое алсаңыз да болот, вариант. Кыздарыбызга арналып комуз менен эмне деген гана күйлөр жаралган эмес, эмне деген гана чыгармалар жаралган эмес. Ашыктык ырлары, арман ырлары арасында, сүйүү ырлары. Кайсыл тармагынан угалы? Азыр эми ушу сүйүү деп калдык. Ушул барып атабыздын сүйүү жөнүндө ырлар абдан көп. Мөл-мөлүндөн баштаган, Тартипжан, Буракжан. Анан ушул мен бүгүн ушу көз алгыс деген чыгармасын аткарып берейин. Ушу жалпы биздин кыздарыбызга, айымдарыбызга арналсын. Жакшы болот, келиңиз. Har kim aytat süygönün akılına tüy
сүйгөнүн ашык болуп жете албай харасат күндө жүргөнүм мен дагы ырдап берейин ашыгылыктан бир сабак дак салдың уз жүрөккө дардисар көз алак тамак бүрдөлдү жаштын дишекен дүсөдүм сүйүү чарбагын аманат жанга белектеп ашыгылык гүлүн кармадым ал ошол гүлдү берүүгө да көзалдиң издеп баргамын булактан көрүп чак түштө мен булбулдай абас салгамын көрдүм далай урууну кечтим дайраң улууну издеп келдим көзал кыз деген ышкыдар сиздей сулууну тааныбайсың сен мени тарпи кылат эл сени таанышалы ушул жерде деги тартиптүү көзал кел бери кыйланы көрдүм кыдырып кара суу менен чарбактан таш кирпиги төгөлөп карасаң кумар таркаткан көкүрөкөң өрт коюп да көк жылдызын санаткан жанада көбүн көрмөкмүн мен жаралган болсом канатчан Saratan aylar salgın, sanadın bele göz algız Emdigin aylar ekay güzdegin, estedin bele göz algız Surağanın sebebin, süybey bir adam gelebi Sıpayının cayının degi, bilmey bir adam gelebi Belegim kızıl gülüm var, beriş üçün boldum zar Tartun bir kızıl gülüm var, kapşırış üçün boldum zar Ziyada bolsun kulak sal, zarındın uğup gülüm dal Gerek bir bolsun göz algız degi, görür bir turgan günümde Kayda varsa canında çırağın bolup jüröyün Günde barıp toy su algan bulağın bolup toy jüröyün Kayda varsa canında degin ınağın bolup jüröyün Jaşırmastan açık ayt emne var senin oyunda Jüröğünden ilingen tutkunun menmin torunda Kıynasan da özün bil sıylasan da özün bil Tağdırım senin kolunda Баарына кайыл болгондо тагдырым сенин колуңда деп тапшырып берген. Акындардын айтсаңыз мынакей акындардын негизи эле ушул жүрөгүнөн орун алган ошол суулар кандай суулар болду экен, Гүзал кыз дейт, мөлмөлүм дейт, арка жакта болсо алым кан турат Токтоболдун. Эмне деген гана суулар? Керемет. Ар бирибиз жөн деле жаралбаса керек. Ошол бир сүйүүгө күйүп бышып Сол жүрөктүн жаралбайт дегенде. Жөн жерден жаралбайт ошон үчүн антип кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң бил, тагдырым сенин колуңда деген кандай керемет саптар. Ошол сүйүүдөн жаралган болсо керек. Эң жакшы. Канча ыраазычылык билдирели. Келип таң эрте өзүңүздүн ушул мукандуу үнүңүз менен кыргыз элине жакшы кайрыктар тартылганыңызга, алдыда ушул балдарыңыздагы жакшы ушул жыйынтыктар көрсөтүп келе жатат. Музыка тармагында байгелүү орундарды алып, күй чертүү боюнча, оончулук боюнча серең ыраазычылык билдирели. Дал ошондой таланттуу балдарды тарбиялап, эртеңки күнү кыргыз музыкасына бир өзүнүн ордун тапкан жигиттер болуп чоңойсун деген тилекти айталы. Силерге дагы рахмат. Эл менен байнаштырып койгоңуздарга. Ишиңиздар ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат сизге да чыгармачылык ийгилик. Эргүүлөр кургабасын, такыр эле ушул комузуңуздун күнү өчпөсүн дейли дагы. Сизге ушул балдарыңызга жана сизге ийгиликтерди каалайбыз.